Болуп жаткан мына ушул Чанган үлгүсүндөгү автоунааны эми дарыгерлер дагы айдашат. 2025-жылы өндүрүштөн чыккан мына ушундай жапжаңы унаалардан 20-ны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарын облустук бириктирилген ооруканасына тапшырды. Машиналар эми жакшы, жаңынын иши жаңы дегендей жакшы. Тартыштары жакшы экен, бийик. Ошол бул жаңы машина, жылы жаңы жакшы экен, жеңил желпи, комфорт баары. Жылуу жумшак. Эми жаңы машина келгенден кийин иштегиң эле келип калат экен. Калк саламаттыгына кам көргөн ак халатчандарга берилген 20 уна облустун бардык райондоруна текши бөлүндү. Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борборуна 4 даанасы тийди. Биз Нарын шаарынын жана Нарын районунун калкын медициналык жактан тейлейбиз. Жалпы 90 миңден ашык население. Нарын району абдан чачкын жана тоолуу болгондуктан ошо 4 автоунаанын экөөсү ошо алыскы жайгашкан Оруктам жана Лахол өрөөндөрүнө берилди. Бул болсо биздин ошо жалпы медиктерибизге демине дем, күчүнө күч берет. Муктаждык абдан чоң болчу. Биздин өзүбүздүн мекемени ала турган болсок, биз 2010 жылы өндүрүштөн чыгарылган Жигули семерка автоунаасын кызматтык унаа катарында колдонуп келгенбиз. Бул автоунаа эскилиги жеткендиктен көп бузулуп, анан чыгымдар да көп болчу да. Биз жылда ошо жок дегенде бир автоунаага жетсек деп кыялданчубуз. Бирок ошо мамлекет тарабынан көңүл бурунуп бизге бир эмес 4 автоунаа берилди. Дарыгерлердин материалдык техникалык базасын чыңдоо менен катар эле алдыда эмгек акылары дагы көтөрүлгөнү турат. Бул өз кезегинде аларга дем күч берип жатканын жашырышпайт. Саламаттык сактоо тармагында мамлекет тарабынан абдан жакшы көңүлдөр бурулуп келатат. Баарыбыз тең эле мына соц сеттерден көрүп жүрөбүз. Жаңыланган имараттар түшүп атат. Министрликтебизде жаңылануу болуп атат. Андан сырткары дагы көптөгөн жаңы оборудованиялар келип түшүп атат да. Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борборунда 2025-жылы биздин ушу имарат 68-жылы салынган. Ошондон бери чатыр алмашылбай келген. Былтыр биз өзүбүз тапкан атайын эсептен 2 миллион сомго чатырын алмаштырдык. Нарында медициналык мекемелердин имараттары да жаңыланууда. Өткөн жылы облустук төрөт бөлүмүнүн имараты толук реконструкциядан өткөн. Ал эми быйыл Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борбору жаңы имараттуу болушат. Мындан тышкары 100 орундуу жаңы төрөткананын курулушу башталган. Нооруз Аблаев, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктар.